Barыңарга салам. Менин атым Тынчтыкбек. Мен психологмун. Бүгүн биз силер менен COVID-19 шарттарындагы кырдаалга өспүрүмдөр кантип ыңгайлашуусу керектиги тууралуу сүйлөшөбүз. Келгиле, биз ушул сүйлөшүүнү квест түрүндө өткөрөбүз. Мен алып баруучу боломун. Кээде тапшырмаларды да берем. Аларды аткарууда сенин колдоң абдан маанилүү. 2020 жыл бардыгы үчүн оор жыл болду. Кыргызстан бүткүл дүйнө жүзү сыяктуу эле оорунун жайылышын токтотуу үчүн бардык чараларды көрүп жатат. Ошентип биз обочолонуу, ковид мезгилиндеги чектөө чаралары сыяктуу сөздөрдү көп уга баштадык. Кел, алгач биз алар эмнени билдирет жана алар биздин жашообузга кандай таасирин тийгизе тургандыгын түшүнүп алалы. Обочолонуу башкача айтканда изоляция. Бул адам узак убакытка чейин үйдө калууга тийиш болгон алдын алуучу сактык чаралары. Ошол эле мезгилде көчөгө өтө зарыл болгон учурларда гана чыгууга болот. Обочолонуу бул оорунун жайылышын токтотуу үчүн эң эле натыйжалуу чаралардын бири. Үйдө бол эмблемасы обочолонуу принцибин жакшы чагылдырат. Обочолонуу эрежесин бардык курактагы адамдар аткарууга милдеттүү. Өспүрүмдөр дагы ушул режимде аткарууга мажбур болушат. Мисалы, окуу мекемесине барбоо, көчөгө зарылчылык болмоюнча чыкпоо, достор менен жолугушууларды чектөө. Бирок ушул чектөөлөр мезгилин дагы өзүңө пайдалуу жагынан колдонууга болот. Сен үчүн обочолонуунун пайдасы кайсылар? Ал тууралуу оюңа биринчи келген нерсени үнүңдү чыгарпайт. Обочолонуу бул өзүн жакшыраак билүү үчүн мыкты мүмкүнчүлүк. Сен үй иштери менен алектене аласың. Тасма көрөсүң. Спорт менен машыгасың. Достор менен пикир алышуунун жаңы ыкмаларын табасың. Обочолонуу мезгилинде үй бүлөнүн бардык мүчөлөрү үйдө. Бул алар менен жакыныраак болууга эң сонун мүмкүнчүлүк. Бири-биринен кандайдыр бир жаңы нерсени үйрөнүүгө да болот. Бирок кээде узак убакытка чейин бирге убакыт өткөрүүдө үй бүлөдө түшүнбөстүктөр келип чыгышы мүмкүн. Бул кыжырланууну, терс эмоцияларды пайда кылат жана ал гана эмес депрессияга алып келет. Психологиялык чыңалууну азайтуу үчүн күн тартибин түзүү жана белгиленген эрежелерди аткаруу зарыл. Мисалы, биринчиси күн тартибин сактоо, бир эле убакытта туруу жана жатуу. Экинчиси үй тапшырманы аткарууну кечке калтырбастан өз учурунда аткарган жакшы. Үчүнчүсү өзүнүн күн тартиби жөнүндө үй бүлөнүн бардык мүчөлөрүнө кабарлоо. Төртүнчүсү үй бүлө мүчөлөрү менен талаштуу маселелерди кийинкиге калтырбастан ошол замат талкуулоо. Сен өзүңдүн эрежелериңди түз, негизгиси сага ыңгайлуу болсо болду. Обочолонуу учурунда мамилени туура куруу абдан маанилүү. Эффективдүү пикир алышуу үчүн мен билдирүү техникасын колдонуу баарынан жакшы. Бул техника жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн сен сайттарды карасаң болот. Кел, мунун айырмасы эмнеде экендигин тажрыйбада көрөбүз. Эртеден кечке телефондон башың чыкпайт. Ато, силердин ишиңер эмес да. Тажап салдыңар. Телефондо отурган эле көрүнүп турат силерге. Толтура жумуш жасап жатам тиякта. Жакпайбы? Жасабайм. Сен менен кандай сүйлөшүп атасың я? Ооба ата. Балки мен телефондо көп отургандай сезип жатам. Бирок мен досторум менен сүйлөшүп жатам да. Анан дал ошол убакта силер мени көрүп каласыңар. Анан урушасыңар. Жумуш кылбайсың деп. Анан жумуш кылгым келбей калат. Мен бүгүн толтура жумуш кылдым. Огородду сугардым, малдарды тейледим, апама эшикте жардам бердим. Балам, мен канча күндөн бери сенин телефон менен отурганыңды көрөм. Кечирип койчу. Ата-энелер, сен дайыма телефондо же компьютерде отурасың. Айланда дагы эч нерсени көрбөйсүң.
укпайсың деп көп ачууланып жана уруша бериши мүмкүн. Бир жагынан алганда бул сенин окууң, достор менен сүйлөшүү, таанып билүү, көңүл ачуу. Экинчи жагынан алганда гаджеттерди узак убакыт колдонуу сенин ден соолугуңа электромагниттик нурлануудан жана узак убакытка чейинки чыңалуудан улам терс таасирин тийгизет. Көрүү жана угуу начарлайт. Келбетиң жана уйкуң бузулат. Ошондой эле анын жыйынтыгында чарчоо, кыжырлануу пайда болот. Сенин ата-энеңди дал ушул нерсе тынчсыздандырат. Биз мониторду же телефондун экранын караганыбызда көзгө өтө күч келет. Алысты начар көрүү, көздүн кургап калышы синдрому пайда болушу ыктымал. Андан тышкары, дененин аргасыздан бир абалда турушу ийиндерди талытат. Ал кан тамырлардын карышуусуна жана баштын оорусуна алып келет. Бир чекитти узак убакытка чейин тиктеп туруу күч-кубатты алат. Ошол эле учурда адамдарды алсыратат. Бул стресске алып келет. Ошондуктан ар бир 30-40 мүнөттө эс алуу, көзгө жана денеге көнүгүүлөрдү жасоо үчүн монитордон же экрандан алыстап тыныгуу зарыл. Көзгө кантип туура көнүгүү жасоо керектигин үйрөнүү үчүн машыгалы. Жан жактарды кароо көнүгүүсү. Башты кыймылдатпастан карма, андан кийин сол жана оң жактарга көз чаптыр. Бул аракетти 30 жолу кайталоо керек. Көз кабактарын басуу көнүгүүсү. Алакандарыңды бири-бирине сүрткүлөп, аларды жабылган көз кабактарына 30 секундка кой. Мындай көнүгүүдөн кийин көздүн кабактарын бирдей убакыт аралыгында 20-30 жолудан акырын бас. Айландыруучу кыймылдар көнүгүүсү. Көзүңдү жум жана көз алмаларын бир же башка багытта алмак-салмак жай айландыр. 20 жолу кыл. Улам-улам тез-тезден көздү ирмегилөө көнүгүүсү. 1 мүнөттүн ичинде улам-улам тез-тезден көздү ирмегилөө чыңалууну жок кылууга, көрүүнүн тактыгын калыбына келтирүүгө, ал гана эмес баш оорудан кутулууга жардам берет. Мындай көнүгүүлөр сага аралыктан окутуу учурунда пайдалуу болот. Кел, онлайн окуу учурунда убакытты натыйжалуу пайдалануу эрежелерин дагы бир жолу талкуулайлы. Сабактардын ыраттамасын түз жана силердин үй-бүлөдө окуп жаткан адамдардын бардыгы менен макулдашып ал. Гаджетти колдонуу убактысы 90 мүнөттөн ашпоого тийиш. Үй тапшырмасын аткарууну кечки убакытка калтырба, аны өз учурунда аткарганың жакшы. Гаджеттер менен иштөөнү күч эмгеги менен кезектештир. Көзгө арналган көнүгүүлөрдү жасаганды унутпа. Сенде тынчсыздануу, кооптонуу, коркуу бар экендигин мойнуңа ал. Бул бизге өзүбүздү коргоо үчүн чара көрүүгө жардам бере турган дээрлик кадыресе жооп аракет. Экинчиси, эсиңде болсун, эгерде сен кырдаалды өзгөртө албасаң, анда ага болгон мамилеңди өзгөртсөң болот. Үчүнчүсү, достор менен пикир алышуунун жаңыртмаларын тап. Төртүнчүсү, өзүңдүн сезимдериң менен жаша. Эгерде сага көңүлсүз болсо, өзүңө капаланууга мүмкүнчүлүк бер. Бешинчиси, жакындарың менен өзүңдүн сезимдериңди, эмоцияларыңды бөлүш. Алтынчысы, эгерде сени кайсы бир нерсе тынчсыздандырып жатса, ал эми сен аны бөлүшүүгө киши таппай жатсаң, 111 номерине чал. Бул кайсыл гана уюлдук оператордун болбосун, акысыз чалынат, күнү-түнү иштейт. Автоматтык түрдө жооп бергенден кийин сөзсүз түрдө оператордун жообун күт. Биздин өздүк баалообуз бул өзүбүздү өзүбүз баамдообуз. Өзүбүздү, жашообузду, досторубузга карата сезимдерибизди кабыл алуубуз, мунун баардыгы биздин өздүк баалообузга таасирин тийгизет. Кел, бир чакан тапшырманы аткаралы. 5 секундтун ичинде сенин сөйлөкөтүңдү чагылдырып турган күзгү же кайсы гана болбосун буюмду тап. Убакыт башталды. Сен өзүңдүн чагылышыңды карап туруп,
сен сыймыктанган 5 сапатыңды үнүңдү чыгарып айтышың керек. Ар бирибиз кайталангыс жана баалуубуз. Адам өзүнүн талантын, жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү, айланадагы адамдарга жакшы иштерди жасоо аркылуу өзүн далилдесе болот. Өзүн өзү баалоо бул өзүн кабыл алуу, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн сын көз менен талдай билүү деңгээли. Алар өзүнө болгон сүйүү менен ажырагыс байланышта. Адамдын өзүн өзү төмөн баалоосу өмүр бою сакталат деген пикир жаңылыш деп эсептелет. Көп учурда адам жөн гана өзгөрүүдөн баш тартат. Анткени өзүнө карата болгон мамилеге өмүр бою көптөгөн факторлор таасирин тийгизет. Ошондуктан өздүк баалоону жогорулатуу үчүн кайсы гана болбосун мүмкүнчүлүктү пайдалануу керек. Биринчи, жашоого оң маанайда мамиле кылууга аракеттен. Көп учурда позитивдүү далилдерди колдон. Экинчи, адамдарга алар эмнеге татыктуу болсо, ошондой мамиле жаса. Үчүнчү, ар бир адамдын жакшы жактарын тап. Төртүнчү, өзүңө сый урмат жана сүйүү менен мамиле кыл. Бешинчи, өз алдыңча чечимдерди кабыл ала башла. Алтынчы, сага оң таасирин тийгизген нерселер менен өзүңдү курча. Жетинчи, өзүңө ишенимдүү бол. Сегизинчи, жашоо тажрыйбаларын иштеп чык жана аларды күнүмдүк жашооңо колдон. Эмне үчүн бизге өзүн өзү баалоо ушунчалык маанилүү? Анткени өзүн өзү баалоо бул өзүнө жана өзүнүн күчүнө ишенүү. Өздүк баалоонун жардамы менен биз жашоодогу кайсы гана болбосун милдеттерди аткара алабыз деп ишенебиз. Өзүн өзү баалоо бизге ар намыстуулук сезимин, бактылуу болуу укугуна болгон ишенимдүүлүктү берет. Обочолонуу, өзүн өзү баалоо бул сен кабыл алган жана өзүңө болгон сүйүүгө багытталган маанилүү чечим. Көрүшкөнчө, саламатта кал.